Саламатсызбы Чолпон эже. Саламатчылык. Мен сизди YouTube'дан, Instagram'дан, дегиле соц тармактардан көп көрүп жүрөм. Анан ошондон улам келдим. Менде өзүмдө жана жакындарымда болгон көйгөйдү чечүү максатында. Анан сизге бир топ суроолорум бар эле. Биринчиси ошол өзүмдү өзүм сүйүү жөнүндө, негизи эле болгон кемчиликтер менен кабыл алуу жана башка өзүмө болгон сүйүү жөнүндө сурайын, ошо ичимдеги көйгөйлөрдү чечейин деген максатта. Мисалы, кандай сурооңуз бар? Мисалы, ошо жалпы эле общий эле алганда, мисалы, өзүмдүн болгон кемчиликтерим менен өзүмдү кантип кабыл алам? Өзүмдүн кемчиликтерим менен өзүмдү кантип кабыл алам? Чындыгында адамда заттынын эң чоң проблемасы ошо кемчилик дегенге фокусубуз бурулуп калган. Чындыгында жашоодо бизде тажрыйба деген гана бар. Жашоодо биз тажрыйба гана алабыз. Бирок биз аны кемчилик, же болбосо жетишпегендик, кандайдыр бир туура эмес кабыл алабыз. Болгон жашоодогу фокусубуз, энергиябыздын баары ошол кемчиликке кетип калып атат. Ошону кандай десем, ошол кемчиликти жабабыз деп башкача айтканда. Бүт энергиянын баары ошол жака кетип атат дагы, биздики созидательный, башкача айтканда жаратман энергиябыз чыкпай калып атат. Өзүн өзү сүйүүдө өзүмдүн кемчилигимди кантип дегенде, сиз азыр мындай деп суроо бердиңиз да, мен өзүм кеммин. Мен өзүмдү кабыл албаймын. Анан кантип мен өзүмдү өзүм сүйсөм болот деген сөз. Сөзмө сөз которуп, сиздин айтканыңызды айтканда, сиз 6 саныңыз аман, жап-жашынакай, жап-жаш. Көзүңүз ордунда, баарыбызга окшошсуз. Көрдүңөрбү, биздин эң чоң катабыз өзүбүздү өзүбүз баалабаганыбызда болуп атат. Эмне себептен баалабай атабыз? Эмне себептен биздин фокус именно ошол кемчиликте болуп атат? Анткени биз бала чакта жаңыдан биз кичинекей биз төрөлдүк, анан ыйлап, анан сүт сурап, анан чоңоюп келатабыз, басканды үйрөнүп атабыз, туалетке барганды үйрөнүп атабыз, тамак жегенди үйрөнүп атабыз дегенде бул биздин процесс өнүгүүдөгү. Ошол учурда ата-энеден көп кемчиликти сизге көрсөткөн. Бул туура эмес, мындай кылба, болбойт. Анан еще, возможно, урган. Как бы бул биздин түшүнүктө тарбия катары кабыл алынат, бирок акыры бул тарбия бизге өзүнүн кандай десем үзүрлөрүн көрсөтүп келатат жашоодо. Ошон үчүн сиз фокусуңуздун баары кемчиликте болуп атат. Кемчилик деген эмне? Ата-энеңер айтып атат. Тигинин кызын карачы, мунун кызын карачы. Эмне үчүн мындай? Эмне үчүн мындай? Бүт фокустун баары кемчиликте. Ал кемчилик эле деп койгондо, мисалы үчүн бирөөбүз күлүп кабыл алабыз. А кээ бир баланы как кандай десем, өтө жүрөк оору менен кабыл алат. Мен кандайдыр бир жагым ата-энеме жагымсыз болуп атыптыр. Ошон үчүн мен туура келбей атам ата-энеме. Көрдүңөрбү? Мына ошол кезден баштап биз өзүбүздү жок кылабыз. Кадимки айтып аткан сөзүмдүн маанисиндегидей жок кылабыз. Жок кылабыз деген эмне? Сиздин жашооңузда өзүңүздү көрбөйсүз. Орусча айтканда проявление, башкача айтканда өзүңүздү көрсөтүү деген нерсе жок сизде. Сиз өзүңүздү болгон жерде мындай кысынып, көрүнбөгөнгө, сезилбегенге ушундай алып жүрөсүз. Бул эмне деген сөз? Мен көрүнбөшүм керек. Азыр көрсөм, булар мени кайра жазалайт. Менин кемчилигимди көрсөтөт. Анткени мен кеммин да. Мен чынын түшүрүшүм мүмкүн, сындырып алышым мүмкүн. Мен иш жактандай жубайм. Бүт кемчилик. Көрдүңөрбү? Фокус каякта калып калган, жүрөккө сайылган тикенекте фокус. Ошону эл көрбөсө экен деп эле жүрөбүз биз жашоодо. Ошон үчүн биз даже көрүнбөйбүз. Өзүбүздүн акчабызга, мамилебизге, ден соолукка, жашоодогу ордубузга көрүнбөй жүрөбүз. Ошон үчүн биз наразы болуп атпайбызбы? Эмне себептен мага эл айдап жүргөн машинени эмне үчүн мен айдабай элем? Эл кийген жакшы көйнөктү эмне үчүн мен кийбей элемин? Туурабы? Эл жүргөн жакшы конференцияларда эмне үчүн мен жүрбөй элемин? Эл учкан самолетто мен эмне үчүн уча албай атам? Мына ошонун баары өзүбүздү көрсөтүүдөн корккондук себеби. Эмне үчүн коркобуз? Ата-энебиз бизди көргөн жерден эле баса калып, муну туура эмес кылдың, аны туура эмес кылдың, мындай кыл. Ал бул жерде ата-эне туура эмес. Ата-эне өзүнүн билишинче берген. Анткени аны ата-энеси ошенткен. Жокчулук заманда бир чыны сынып калса да бул байлык болчу да. Азыркы Кудайга шүгүр, бир чыны эмес 10 чыны сынса деле жакшы кайра ордун толуктап алганга мүмкүн, туурабы? Андан жакшысын, андан жаңысын, жаңы модадагын алганга шарт түзүлөт наоборот. Ал убакта бир чынындагы бир оокат болчу. Мисалы үчүн мен мамамда мисалы үчүн школго кийип барганга, мектепке кийип барганга көйнөгү жок болгон. Бул өтө жүрөктү ооруткан окуялар. Алар үчүн
буюм адамдан да кымбат болгон. Азыр биз ошол эле матрицада калып кеткенбиз. Азыр эмне жакшы көргөн кийимибизди жылына бир жолу бир конокко кийебиз, чынбы? Биз кийим биз үчүн эмес, биз кийим үчүн болуп атабыз. Ошону сатып алганга акча табабыз, анан аябай мындай жерге коюп коебуз, кадырлуу жерге. Кадырлуу эле конокторго кийебиз. Биз эмне деп атабыз? Ушул 5000 сомдук көйнөк менден 500 эсе жакшы. Мен 500 эсе ачармын деген сөз. Түшүнүктүбү? Соответственно, эмне болуп атат? Биз өзүбүздү баабызды жоготуп атабыз. Чындыгында биз акча таап, биз ошол көйнөктү сатып алып келдик деп башка көз караштан карашыбыз керек, өзүбүзгө түшүндүрүшүбүз керек. Мен көйнөк үчүн эмес, көйнөк мен үчүн. Аалам мен үчүн. Бардык нерсе мен үчүн. Демек, кемчилик деген сөздүн өзү туура эмес, э? Кемчилик деген эмне үчүн туура эмес? Туура эмес деген жок. Кемчилик деп биздин фокусубуз кемчиликке кетип калган. Кемчилик дегенди биз өзүбүз ойлоп табабыз чындыгында. Кемчилик эмес, тажрыйба. Туура сөз тажрыйба болот. Түшүнүктүүбү? Ошон үчүн мен үчүн, бүт ушул аалам мен үчүн дегенди түшүнүктү киргизишибиз керек. Мына ошондо өзүн өзү сүйүү деген жаралат акырындап. Өткөндө как раз баягы 12-ден 9 мүнөт өткөндө жер титиреп кетпеди. Мен жаңы эле көзүм илинип кетиптир, анан кайра ойгонуп кеттим эмнегедир. Бир кандайдыр бир звук чыгып аткандан бул эмнеге эле токтобой атат деп аткам. Аңгыча мен айтып атпайм. Дүйнө мен үчүн. Весь мир у моих ног десем эле керебетим кыймылдап баштап атпайбы? Бул сенин оюңдун сразу моментально уже ишке ашып аткандагысы да кандайдыр бир белги берип аткандагысы. Эми бул тамаша иретинде, но биздин оюбуз туура болуш керек. Көрдүңөрбү? Биз көйнөк үчүн эмес, көйнөк, акча, мамиле биз үчүн дегенде гана бардыгы дени сак мамиле, дени сак иштер пайда болот, дени сак акча келе баштайт. Башкача айтканда жанагындай туура жол менен келген акчалар, көп акчалар дегенде. Биз өзүбүздү көргөндө гана, биз өзүбүз жашынып жүрүп атпайбыз. Мен кемчилигимди басып көрсөтөй берсе экен деп. Биздин фокустун баары ошол жакта болгон соң, Алам айтып атат, ай, мунун кемчилигинен басып койгула, бул ошону сурап атат деп түшүнүңөрбү? Алам үчүн жакшы жаман деген жок. Сен эмнени көп ойлойсуң, ошону бере берет. Анткени айтып атат, бул ушуну каалап атат, ушу буга жакшы экен. Буга кемчилигин постоянно басып айтып туруш керек. Ошондо бул өзүн бактылуу сезет. Түшүнүңөрбү? Кемчиликтин ордуна бул тажрыйбам болчу. Ооба. Мен жаңылгам, жазгам. Ким жаңылбаптыр? Бардыгы биз тажрыйбанын аркасында гана өсөбүз. Эгер ал тажрыйбаны өтпөсөк, өспөйбүз. Ким өспөйт? Тажрыйбасы жок адам өспөйт. Ошон үчүн жанагындай бир эле жерде отура берген адам бул тажрыйбасы жок адам. Коркот алдыга кадам таштагандан дегенди билдирет. Сурооңузга жооп бердимби? Анан жанагы ата-эне ошол эле тарбия боюнча, мисалы биздин ата-энебиз азыркыга чейин мен 25-темин, бирок дагы деле элдин балдарына салыштырып ушундай болот да. Анан мен дагы кийин балалуу болсом, мисалы балама кантип жакшы тарбия берем? Негизи эле мен өзүмдүн ата-энем менен болгон мамилем кайра кийин балама жасаган мамилем. Общий эле ата-эненин балага берген тарбиясы да кандай тарбия бериш керек азыркы 21-кылымда? Азыр үй бүлөңүз жок, э? Абдан сонун. Прям өзүңүздү көздөй кадам ташташыңыз керек. Менден көп сурашат. Тарбияны каяктан баштайбыз? Тарбияны турмуш кура электе өзүңөрдөн баштагыла дейм. Себеп дегенде кандай болот? Сиз азыр өзүңүздү тааныбай туруп, бирөө менен таанышып үй бүлө курганда так эле сизде экинчи копияңызды табасыз. Экөөң тең өзүңөрдүн жашооңор жөнүндө, өзүңөр жөнүндө түшүнүк жок эки адам келип алып, анан жашоо курган атасыңар, түшүнүп атасыңар да. Еще бала төрөп коюп атабыз. Анан ал балага да тарбия беребиз деп атабыз. Өзүбүз еще тарбияны ала элекпиз. Жок нерсени берүүгө мүмкүнбү? Мүмкүн эмес. Ошондуктан эң биринчи ата-энебиз эмне үчүн? Тигинин кызын кара, мен деле ошентип айткан. Ошон үчүн бунун кандай десем, минустунда чоң ресурсу бар. Биз ойлойбуз, жана ата-энебиз айткан, урушкан, тилдеген, урганы, бизде ошонун баарын өзүбүз тартып келебиз мындай түпкүлүгүнө алгандачы. Почему? Потому что биз өсүш үчүн ошол аркылуу гана өскөндү билебиз. Ошон үчүн эң биринчи моменти, мында тереңирээк айтыш керек да. Экинчи жагы, ата-энеңер ошентип мисалы үчүн бирөөнө салыштырганда сразу баа түшөт. Тигинин кызы менден бир тепкич жогору экен. Мен бүттү. Канчалык ошону ойлогон сайын силер алыстап кете бересиңер тигилинин баасынан. Түшүнүңөрбү? Бул жерде ата-эне өзүнүн ата-энеси ошентип чоңойткон.
тигини карачы тыңыраак, эмне үчүн ата эне айтат бизди өлүп калбасын деп, өлүп калбасын, жашоосуна тың болсун деп түшүнүгү менен айтат. Но бирок биз азыр өзүбүздү өзгөртсөк болот. Азыр заман бөлөк, таптакыр бөлөк. Өзүңүз айткандай 21-кылым болгон соң азыр кванттык секирик, квант деген нерсе эмне үчүн көп колдонулуп атат? Анткени кванттык бөлүкчө ушунчалык бат тез ишке кирери жөнүндө маалымдап атат, туурабы? Муну кааласак, каалабасак, буга уже жол түзүлдү дегенди билдирет. Ишениш, ишенбеш, бул сиздин өзүңүздүн жүрөгүңүздөн болот. Ишенбей атасызбы? Карап текшерип көрүш керек. Мен ошентип айтам. Ишенесизби? Ишенбейсизби? Анда текшерип көрүңүз. Мен дайым ошондой принцип менен жүрөм. Мен өзүм текшерип көрдүм, мен деле мындай нерселерге, көп бир нерсеге ишене бербейм. Ошон үчүн өзүм текшерип көрүп атып, ошондон психолог болуп калдым. Андыктан сиз өзүңүз биринчи азыр өзүңүз ким экениңизди таанышыңыз керек. Өзүңүздүн баалуулукту көтөрүш керек. Кантип? Сиз мынакей жакшынакай фигураңыз турат. Бул бир. Туурабы? Бул дене бизге аманатка берилген. Биздин көп өзүн өзү сүйүүгө келгенде эң чоң биздин тосмобуз бул деген денебизди кабыл албайбыз. Боюбуз кичинекей же чоң, арыкпыз же торукпуз, карабыз же акпыз, көзүбүз жүлжүк же бакыракай, бирөөбүздүн мурдубуз мындай, тигиндей, бирөөнүн колу узун, кыска, бирөө семиз, бирөө арык деген сыяктуу нерселерден биз өзүбүздүн денебизди кадимкидей түртөбүз. Ошол убакта дене жок болуп көрүнбөй калат. Ошон үчүн силердин азыр эгерде акчаңардан көлөмү силерде ойлогондой, же болбосо кийген кийимиңер силер ойлогондой, жүргөн жериңер силер ойлогондой болбой атабы? Ошого маани бериш керек. Мен эмнени кабыл албай атам. Силер эгер денеңерди кабыл албасаңар, силер өзүңөрчө басып жүргөнгө барабар бул. Анткени ошол акчаны денеңер таап берип атпайбы? Ошол эмгекти денеңер кылып берип атпайбы, туурабы? Бүт эмгекти денебиз кылат, бирок биз денебизди таанып, билип, кабыл алгандан алыс болуп атабыз. Мына өзүн өзү сүйүүнүн жоктугу эң биринчи ушундан башталат. Критикалоо өзүңдү өзүң. Самооценканы, же болбосо өзүбүздүн баабызды түшүрүүнүн эң биринчи, эң оңой жолу биз өзүбүздү өзүбүз жанчып турабыз. Бул жерде ата эне деле жөн эле кандай десем, бул экинчи суроо, чынын айтайын. Суроо өзүбүздө. Эмне себептен ошондой ата эне бизде бар? Биз өзүбүздүн жан дүйнөбүздө ушул тажрыйба жок үчүн тартып келебиз ошондой ата энени. Түшүндүңөрбү? Ошол ата эне аркылуу анан биз өсүп өнүп баштайбыз. Эмне үчүн мени мынтип айтып атат? Биз чечмелебейбиз, биз ошондо айтып салган боюнча эле ошо эмгиче жүрүп атпайбызбы? Анан эгерде азыр силер өзүңөр менен иштебейсиңер да, мейли эми жакшы эле турат, эми мындай зона комфорта деп коебуз, на самом деле зона дискомфорта да. Акчаң чөнтөгүндөгү сени канагаттандырбай атса, мамиле канагаттандырбай атса, тепкен машинеңди канагаттандырбайт, это зона дискомфорта, а не комфорта на самом деле. Но биз кандайдыр бир өлбөгөн жашоого кирип алып эле, ушул элкини тигини карайбыз, бизден обычно начарраакты карайбыз да, анткени тигини карасак жүрөгүбүз ооруп кеткен атпайбыз. Ал деле жүрбөйбү, мен деле жүрөм. Анан ошол база менен, башкача айтканда, ошол фундаментибиз менен анан андан ары пайдубалды курабыз деп атабыз. Ал жерде кум эле болуп атат, сементи жок. Анан кулап түшүп атпайбы, жана андай мамиле жок болуп атат. Анткени биз өзүбүздү тааныбай эле, анан күйөөгө тийип алып, күйөөдөн ошону бер дегенде алда түшүнбөй атат. Ошон үчүн биз өзүбүздү толуктап, өзүбүздү кабыл алып, кандай денебиз болсо ошондой, кандай кемчилик, жана айтып атпайсыңар, кемчилик эмес, бул тажрыйба. Ошол тажрыйбабыз менен. Ал тажрыйбаны жасап көрбөсөк, биз билмек эмеспиз да, туурабы? Шымга сүйүп көрбөсөк, бул жаман экенин билмек эмеспиз. Туурабы? Анан эни табыз айтып атат, бул жаман. Аны дагы бизге жакшы түшүндүрбөй атат, бизди уруп согуп, анан ошон үчүн бизде жана уят деген чоң тема жаралып атат. Уят деген тема эмне? Биз өзүбүздүн органдарыбызды кабыл албай атабыз. Уят дегенден, бала эмне деп түшүнөт? Бала кичинекей чоңоюп келатат. Үйрөнүп атат, бул ысык экен, бул муздак экен, бул жашыл экен, бул көк экен, туурабы? Деп атса биз айтып атабыз, сен ушинттиңби, сен сыйып койдуңбу? Чап, уят деп атабыз. Анда бала эмне деп түшүнүп атат? Баланын түшүнүгү да. Менин кайсы бир органым менин ата энеме жакпай калды. Ошондон арылышым керек экен. Түшүндүңөрбү? Ошондон баштап биз өзүбүз бала кандай буквально айтылган сөз менен түшүнөт. Ал айтып атат, мен эгер сийип салган органым, эгер биз ал орган жок болсо 1 саат жашай алабызбы? Мындай карап көрсөк. Бул биз үчүн ар бир органыбыз өтө баалуу, туурабы? Просто бизге андай эмес, биякка барыш керек деп түшүндүрүш керек болчу. Биз кандай түшүнсөк, ошондой түшүндүк. Анан биз ойлоп атабыз, менин кайсы бир органдарым ата энеме жакпайт экен. Мен ошондон арылсам, булар мени көрүшөт экен, көрдүңөрбү? Биз андан арыла албайбыз. Ошон үчүн, соответственно, бизде жанагы
кемчилик деп атпайсыңбы? Вот кемчиликтин башталышы ушул жерден башталып атат. Биздин туура эмес түшүнүктөн. Бүт жашоодогу көйгөй туура эмес түшүнүктөн. Туура эмес түшүнүктөн. Чечмелеп туура түшүндүргөндү билбейбиз. Ошондон башталат. Кемчилик деген жок, бул биздин тажрыйбалар. Анан жанагындай эң биринчи сен балалуу болуп калсам кантип ага чейин өзүңдү адам катары, ата энеңдин кызы катары, коллега катары, вообще адам катары кабыл алышың керек өзүңдү. Биринчи өзүң. Сен өзүң кабыл алмайынча айлана чөйрөң эч ким кабыл албайт. Ошон үчүн биз айтып атабыз, эмне үчүн баланчага кылган внимание мага жок? Анткени сен өзүң кылбайсың ошон үчүнбү? Эмне үчүн тигиге берген подарканы мен албай атам? Дак сен өзүңө өзүң ыра көрбөй атасың аны, чынбы? Чын да. Күлгөн бул дененин реакциясы, чын деген сөз. Мен дене менен көбүнчө иш кылам. Дененин айтып атат, чын, чын. Айкын деп атат. Мына ошондой, ошон үчүн эң биринчи мен айтам, конечно, ар бир убакытта бизге ошону кандай десем, өзүбүзгө жагымдуу кылып кеткенге шарттар бар. Бирок үй бүлөнү мындай дени сак үй бүлө куруш үчүн өзүң дени сак барышың керек да, туурабы? Жара апарат, травмаларың менен көтөрүп алып, аны көрсөтпөй тийип алабыз чынында ошондой. Анан аяктан ачылып калып атпайбы болбой. Ошон үчүн ошого чейин баарынан кандай десем, өзүңдү таанып, өзүм киммин? Мен ушуга ылайыкмын. Мен ушундай жашоого ылайыкмын деп туруп анан ошондон түссөң, курсаң, жашооң керемет болот. Балдарың керемет болот. Анткени экөөңдүн түзгөн дүйнөңөр жакшы болсо, аялы күйөөсүн, балдарыңар өзүнөн өзү уже бактылуу болот. Ал жерде тарбиянын деле кереги жок. Балага эн атанын көңүлү, мээрими, сүйүүсү гана керек. Биз үчүн ата эне окуган эмес да, туурабы? Биз өзүбүз эле окуганбыз. Алган дипломубузду өзүбүз эле алганбыз. Өзүбүз эле азыр жумушка, кайсы бир жумушка барып атабыз. Бирок биздин мээбизде ата эне орноп калган. Ошол түшүнүктөр бар. Кереги жок ынаным ишенимдер бар, таарыныштар бар, күнөөлүү сезимдер бар. Койчу деги, адам өзүн өзү күнөөлөп, сабап урган боюнча астыга киши жибербейт. Насилие, зордуктоо боюнча адам өзүн өзү зордуктайт. Анан сен ичиңде ошону кылып аткан соң, сыртыңан анан ошону көрсөткөн адамдар пайда болот. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн эң биринчи ичиңдеги кандай десем, ичиңдеги сосудту, башкача айтканда, идишти тазалап чыгыш керек. Ошол кептин бар, ошол идишке жабышып калган окуялар да болуп атат. Азыркы сенин айлана чөйрөңдө жакпай аткан нерсенин баары ошол жерде турат деген сөз. Түшүнүктүүбү? Ал башка жактан келбейт. Алам ушунчалык идеалдуу түзүлгөн, биздин айланабызда мындай чоочун-почун, мага тиешеси жок деген эчтеке жок. Бардыгы менин айланамда болуп аткан окуя, сенин айланаңда болуп аткан окуя, бул сенин тарыхың. Менин айланамда болуп аткан окуя, бул менин тарыхым. Анан сураш керек. Биз көбүнчө туура суроо бергенди билбейбиз. Эмне үчүн бул мага берилди деген суроону бериш керек. Любой ситуацияда, любой адам келгенде, эмне үчүн мындай ситуация мага берилди? Мен эмнени чечишим керек кийинки тепкичке чыгыш үчүн? Ар бир чечкен сайын сен акчаң көбөйөт, мамилең жакшырат, ден соолугуң чыңдалат, кандайдыр бир жолдоруң ачыла баштайт. Мына ушул өзүн өзү сүйүү деп айтылат. Эң биринчи денени кабыл алышыбыз керек. Денени көрдүңөрбү? Көпчүлүк учурда эркек да, аял да жанакы кичинекей чакта уят деген сөздөн өзүбүздүн уже жарым мүчөлөрүбүздү, бир топ жарым эмес, бир топ мүчөлөрүбүздү кабыл албай калганбыз. Азыркыга чейин кабыл албай келебиз. Жектейбиз. Анан ошонтой энергия жиберип аткан нерсе эмне болот? Жана суудан деле көрсөтүп атпайбы? Жакшы көрөм десең, суу таза боюнча туруп атат. Жаман көрөм десең, балырлап кетип атат. Суу эле. Суунун кристалдары аркылуу көрсөк болот. Бул эме билбейм, бүбү бакшыга деле барыштын кереги жок. Бул жерден көрсө болот. Жаман сөз айтып кристалдаштырган суу бырыктырык, ушундай бир коркунучтуу болуп тоңот экен. Жакшы сөз айткан сөздө прям узорлор чыгып атат. Суу. Анан адам деген 80% суудан турабыз, плюс-минус. Түшүнүп атасыңарбы? Анан силер посыл айтат экен, бүт жакшы жаман энергиянын баары ошо адресатка барып тийип атат. Анан трансформация болуп атат. Анан эмне үчүн мен деген эмес, ал жертва оюнуна кирип кетип атасыңар. Ошон үчүн андан чыгыш керек. Бул жерде Карпмандын треугольниги деген дагы бар.
Бул да аябай кызык нерсе. Эмне үчүн жертвага киребиз, эмне үчүн агрессор болот, эмне үчүн спасатель болот деген дагы жагы бар. Ошон үчүн эгерде силерди салыштырып бирөө менен айтып атса, эмне үчүн тигинин кызы, мунун кызы деп салыштырып атса, силер ошол аркылуу гана өскөндү билесиңер. Жашооңордо эгер кылчайып аркаңарды караган болсоңор, көрөсүңөр. Ошол салыштыруудан коркуп гана өсүп келатасыңар да. Диплом алдыңар, окудуңар, же болбосо чогулдуңар, дагы бир жумушту алмаштырдыңар только айлык үчүн. Башкача айтканда, ошол салыштыргандан эле кутулсам экен деп эле ошондон качып баратасыңар. Бирок ал эч качан кутултпайт. Аны менен иштеп, анын маңызын чыгарып, айтышкыр, жок мен жөн эле жашагым келет, өзүм үчүн. Дегенге түшүндүрө алдымбы? Акча менен мамилени жакшыртыш үчүн сөзсүз эле финансылык сабаттуулук керекпи же кандайдыр бир нюанстар барбы өзүнчө? Акча менен мамилени жакшыртуу. Мисалы, кээ бирөөнүн менин колума мисалы вообще акча токтобойт да. Мамиле дегендин өзү элечи, бул биздин өзүбүз менен мамиле. Биринчи. Акча менен да кое туруш керек. Акча менен андан кийин биз өзүбүздү таап, таанысак, анан акча келет. Ал акча келейин эле деп турат, айланабызда эле турат. Бирок тааныбай атпайбы, сен өзүңдү тааныбай атасың, көрбөй атасың. Анан ал дагы түшүнбөй атат кимге келишти. Көрдүңбү? Ошон үчүн эң биринчи жанакы өзүн өзү сүйүү деген бул өтө чоң, кандай десем, терең тема. Биз баягы өзүбүздү 500 жолу сүйөм деп айтсак эле, айла кетип такыр эчтеке кылбай койгондо ошону да кылып көрүп атышат коучтар. Эми болушунча жардам берели деп атышат. Алардын деле максаты баарын бактылуу кылып салалык деп атабыз. Анан адамдар такыр түшүнбөй терең карабаган соң айлабыз кеткенде анан 500 жолдон айт, 300 жолдон айт дегендин дагы мааниси ошол болуп атат. Акча менен мамиленин берекеси жок дегенге мен сизге азыр мындай каршы суроо бергим келип турат. Апаңыз менен мамиле кандай? Орточо. Орточо. Бардык жашообуздагы берекеге, акчанын берекеси, ден соолуктун берекеси, мамиленин берекеси, бардык нерсенин берекеси биз апа менен экөөбүздүн ортобуздагы мамиле деп билгиле. Түшүнүңөрбү? Апа менен биз. Бул жок. Берекеси жок деген апа менен. Бул процесс, көрдүңбү? Бардык дасторконуңа койсоң да береке керек, туурабы? Береке деген сөз бар. Бул берекеге жооп берген апа. Апа менен мамиле түздөн түз акчанын берекесине жооп берет. Анан чоң акчалар табуу, анын жолун табуу, бизнес ачуу, саякатка чыгуу, башка мамлекетке чыгуу, бул уже ата менен. Анткени сен уже сыртка чыктың деген сөз, түшүндүңбү? Ата энеден кийин турат, андан кийинки катмар. Апа жакынкы катмар, биздин астыбызда турган нерсе. Башкача айтканда, сен ал акчаны таптың, берекеси жок болуп атпайбы? Туурабы? Акча колуңа келди. Кандайдыр бир сумма келди, бирок шырт дегенде чыгып кетип атат. Бул апа менен болгон мамиле. Апа менен кандай мамиле болушу мүмкүн? Эң биринчи, апага болгон таарыныч. Таарыныч десе эле ойлойт, ой, үй сатып бербей, машина, анан тигинтип, минтип, жок. Элементарно семчик алып бербей койсо да, катуу таарынып калсаң, бул таарыныч деп эсептелинет. Түшүнүктүүбү? Бул больше бала чактагы таарынычтардан. Көйнөк алып бербей койдуң, кукла алып бербей койдуң, же болбосо чоңураагы да болушу мүмкүн. Андан кийинки бир себеп. Апама мен жакшы кыз боло алган жокмун. Күнөөлүү сезим. Кайсы бир себептер менен апамдын эмген сүтүн актаган жокмун, айтканын кылган жокмун, ушул сыяктуу нерселер. Бул күнөөлүү сезим. Андан кийинки бир жагы. Апам ооруп атат, карыды арыды, алы жок, байкуш апам деп ким айтат? Айтасыңарбы байкуш апам деп, же айтпайсыңарбы? Айтасыңарбы? Вот байкуш деген сөз ким байкуш деген сөз? Менден кичирээк адам деген сөз. Түшүнүктүүбү? Силер апаңар силерди төрөп бияктан чоңойтуп берип атса, силер байкуш дегенде бүттү. Жанагы ата энеден келип аткан ресурс келе турган көпүрө сынат, тарс. Сен сындырдың аны. Байкуш анткени, байкуш деп мындай ылдый карайбыз, байкайсыңарбы? Байкушты өйдө карабайбыз, байды өйдө карайбыз. Байкуш дегенде жерди карайбыз. Өзү телгендагы реакциялар бар. Соответственно, эмне болуп атат? Апабызды кичириткен соң бизде уже ал баланын позициясына туруп калат. Баланын позициясына турган апа кадимки баладай сенден энергия требует этет. Сен өзүң койбодуңбу мени бала кылып? Байкушмун мен. Давай энергия. Акча бер, тигини бер, көйнөк алып бер, муну гана, тиги гана. И соответственно сенин жан дүйнөң уже сопротивление кылып баштайт. Кайсы бир убакта сен качасың энеден. Эмне себептен? Просто тирүү калыш үчүн. Бул жаман дагы эмес, жакшы да эмес. Анткени
Бардык нерсе, акча деген эмне? Акча деген энергия. Биз ошон үчүн бир ай иштейбиз, бир күнү айлык алыш үчүн. Ошол энергия үчүн талпылдап күндө барабыз, чынбы? Чын да мына чын деп айтып атат денең. Бир ай талпылдап тамагыңды баштыкка салып алып келип иштейсиң. Болгону бир күнү айлык алыш үчүн. Энергия анткени. Ошону алганда прям барпырайсың өзүңчө. Башкача сезим болот. Анан таратып бүткөндө кайра шалпайып, кайра бир айга жөнөйбүз. Түшүндүңбү? Бул ошол жөнүндө. Ошондуктан бул эне менен баланын ортосундагы дагы энергиядан турат. Көрдүңбү сен? Байкуш дегенде мен чоңмун, сага берем деген сөз. Бүттү, ошондон баштап сен уже ал балаң болот. Ал ошол эле апаң башка апаңды сыйлаган балдар үчүн апа болот. Энергия берет. Көрдүңбү кандай? Барыңарга эмес үй бүлөдө. Ким кандай позицияга койсо, ошону аткарат. Бул деген жалган дүйнөдө себеби. Сен ойлогон иллюзияңды аткарып берип атат. Андан кийинки себеп эмне болушу мүмкүн? Кайсы бир себептер менен апамдын кайсы бир жасаган иши мага жаккан эмес. Мына 4 чоң тосмо. Эне менен баланын, ата менен баланын ортосунда турган 4 чоң тосмо. Ошол 4-тө. Ошонун бирөө эле болсо, силерде нормалдуу байланыш жок. Бирөө эле. А кээ биринде 2 болот, кээ биринде 3 болот, кээ биринде баардык 4-тө дагы болот. Түшүнүктүүбү? Бул ушунун баары мамилеге жооп берет. Анткени биз мамилени, берекени апа аркылуу тааныйбыз. Биз бүт нерсени эле апа-ата аркылуу тааныйбыз. Андан тышкары еще ДНК менен келет ар жактан. 60-70%ке жакын, плюс-минус 60% биздин тукумдан келет, тектин программаларда келет. Да мындай суроо туулуп атат да. Ушу өзүңдү өзүң сүйүү дегендечи, мисалы кийин үй бүлө курганда баягы түгөйүң менен компромисске барып, макулдашып ушундай болот го. А мен өзүмдү сүйгөн адам болсом, ушул мындай үй бүлөгө кедергисин тийгизбейби? Вау. Бул суроонун суроосу. Өзүн өзү сүйүү деген үй бүлөлүү болгондо бул кандай азыр ой кетти? Мага ошону айтчы, мен ошону азыр талдап прям сенден көрсөтүп берейин. Мисалы мен турмушка чыксам, мен өзүмдү сүйөм, өзүмдүн жумушумду сүйөм, жана башка. Мен жолдошум сен жумушуңду ташта десе, мисалы, мен эмне кылышым керек? Мына, ушул жерден дени сак мамиле түзүү сенин жашоодогу партнеруң менен. Кандай, сен азыр өзүң менен иштегенде, сенин баалуулуктарың көтөрүлөт. Ошон үчүн айтып атам, сен азыр күйөөгө чыгыштан мурун, турмуш куруштан мурун өзүңдү түшүнүшүң керек. Биз өзүбүздү түшүнбөй эле чыгып алганбыз, мен деле, в том числе. Ошон үчүн психолог болуп атам да ошону издеп жүрүп, жообун издеп жүрүп. Сен качан өзүңдүн баалуулугуңду көтөргөндө, андай күйөөгө уже тийбейсиң. Түшүндүңбү? Андай партнерду тартпайсың. Себеби сен уже билесиң, мага кандай күйөө керек. Менин жумушумдага уруксат берген, анткени мен ал жумушумду сүйүп иштеймин. Бул сенин башкача айтканда сага энергия алып келип аткан күчтөрдүн, сезимдердин бири. Аны кесип салса, сенин жашооңдо уже супсак боло баштайт. Үй бүлө сөзсүз ал уже жакшы эмес үй бүлө болот. Себеби сенин көз карашыңды бөлүшпөгөн адам сени менен бактылуу жашашы мүмкүн эмес. Түшүнүктүүбү? Сен качан өзүң менен уже иштеп баштагандан кийин түшүнөсүң, мен кандай адаммын өзү. Мен эмнени жакшы көрөм, а эмне мага такыр туура келбейт. Түшүндүңбү? Башкача айтканда, туура келбеген жактарды уже кой бересиң, туура келген жагы менен алдыны көздөй басасың. Сен качан ошого толук өзүң сезимдериң менен толук канагаттанып, өзүңдү жакшы сезе баштаганда, дал ошондой сенин көз карашыңды сыйлаган адам келет. Түшүндүңбү? А сен пока биягың көкүрөгүңдөгү, көдөнүңдөгү жыртык боюнча тийсең, ошондой эле дагы бир жыртык келет. Экөөң бири-бириңерди дарылай баштайсыңар. Канчага дарылайсыңар? 30 жыл, 40 жыл, 15 жыл, 5 жыл, 7 жыл, канчага жетесиңер. Түшүндүңбү? А дени сак мамиле деген биринчи мен өзүмдү таанып, мен өзүмдүн баалуулуктарымды сыйлаймын. Кээ бир айтат, өзүн өзү сүйөт десе, бул эгоист болуп калат го. Анан кандай болот? Жок. Өзүн өзү сүйүү деген бул өзүнүн денесин биринчи толук кабыл алуу. Эң биринчи мен киммин деген суроого жооп бере алат. Мага эмне жагат жана эмне жакпайт деген суроого жооп бере алат. Мен азыр сизди аябай монтип сурасам, азыр даже таппайсыз, сизге эмне жагарын дагы, чынбы? Эмне жакпасын дагы билбейсиз. Мына биздин чаташуу ушул жерден башталып атат. Биз ааламга абракадабра дай деп сурап атабыз. Түшүндүңөрбү?
Анан ал түшүнбөй атат, өзүнүн түшүнүшүнчө абракадабраларды жөнөтүп атат. А биз толук түшүнүктүү кандай нерсе, бул мен айтып атпайм, бул жалган дүйнө. Башкача айтканда мир иллюзий, чын дүйнө бөлөк жакта. Биз биякта любой нерсени ишке ашыра алабыз. Бирок ага кичине өзүбүздү тазалантып деген эмне? Бул дагы кичине одонораак сөз деп айтам. Өзүбүздүн түшүнүктөрүбүзгө маани берип, кайсы түшүнүк менен жашайм мага калат, а кайсы түшүнүк менен жашабайм. Мисалы үчүн биздин тектен келаткан баардык программа жаман эмес. Сонундары бар. Биз уландык, это уже сонун программа, туурабы? Тектен биз жаралдык. Бул уже эч мындай талашуусуз тастыкталган момент, туурабы? Биздин уже жаралганыбыз бул жакшы, тектин күчтүүлүгүн биз ар жакта дагы 3 миллиардтаган спермалардын ичинен биз чыгып атабыз. Бул уже жетишкендик. Но биз эмнегедир биз өзүбүздүн жакшы жагыбызды эмес, минус жакты көрүп атпайбызбы? Анан эскирип калган, жаман эмес, дагы бир жолу айтам. Программанын баары жаман эмес, эскирип калган программалар. Мисалы үчүн эшек араба менен ат араба менен жүрүшчү, чынбы? Азыр ким жүрөт? Барбы? Эми айылда балким бардыр. Малчылар жүрүп аткандыр. Но баары машина менен жүрөт азыр. Малчыларда да экидей машина бар, чынбы? Заман доору тогошту, заман өзгөрдү. Азыр телефон жок. Чоң энебиз да жүрбөй атпайбы, чынбы? Ал убакта телефондун тысы жок болчу, чынбы? Значит, доор тогошту, заман өзгөрдү, чынбы? Ошондогу баалуулуктар азыр башкача уже баалуулукка өттү деген сөз. Трансформация деген эмне? Ошол баалуулук башка формага өттү деген сөз. А биз дагы эле ошол жакта жүрүп атабыз. Мына ошондо кеп. Түшүнүктүүбү? Чоң рахмат. Өзүмө пайдалуу сонун кеңештерди алдым. Саламаттаңыз. Абдан жакшы, жакында ачылган аткан 1 жылдык клубума чакырмакмын. Себеп дегенде биз ал жерден өтө түптүү суроолорго жооп берип, өзүбүз менен 1 жыл бою иштейбиз. Өзүбүз менен иштөө деген эмне бул? Өзүбүз менен иштөө эң айтып атпаймынбы, сен өзүңдү тааныганча башка кишиге алаксыбай эле кой. Биринчи өзүңдү таанысаң, өзүң каалаган адам келет жашооңо. Өзүң каалаган балдар төрөлөт дегендей. Анан өзүң кандай десем, мындай биз кандай десем, өзүбүз кандайдыр бир дени сак эмес туруп, эмоционально айтайын, эмоционально. Сыртыбыздан жакшынакай эле боонуп, жакшы эле таанышып атпайбызбы? Эмоционально дени сак эмес абалдан башка бир менен таанышып атабыз, так эле ошондой тартып келебиз. Дени сак эмес абалдан дени сак адамды тартып келиш мүмкүн эмес. Ааламдын бул балансы. Мына ошонун баарын ошол биздин жаңылануу деген клубубузда бардыгын 1 жыл бою кадам сайын карап өзүбүздү өзгөрүүбүзгө кубанып, улам сайын жаңы максатка жетип, 1 жыл бою өзүбүздүн үстүбүздө эмгектенебиз. Ошол жакка сизди чакырам. Сизге дагы чоң рахмат. Мага ишенич берип, суроолоруңузду узатып, жооп алып атканыңызга.